Кыргызстаныбызда өтө чоң жаңылык болуп атат. Кыргызстаныбызда MCN Coin. Апаларды алдап атпайбы? Бир жаш бала жок ушулардын арасындачы. Макул 1-2 баланын зарплатага. Себеби убагы келди. Биткоиндин убагы ол мурда биринчи 10 жыл мурда биткоин чыкканда адамдар Мен больной болоюн, мен келесо болоюн, калпычы болоюн. Андан сен апабакай болуп калбайсың да. Туурабы? Андан сен MCN коинуң лох коин эмес, биткоин болуп кетпейт да андан. Туурабы? Андан сенден бүгүнкү күнгө чейин кылынбаган иштериң кылынып кетти. Эптелүү бир мыжага кирип кеткенбиз, мексиздеги чыгуу үчүн иштегенбиз. Ошондон мен машина алдым, элиткалуу үй алдым, 570 машина алдым. Будан пайда көргөндө жалпы этеги 2,5 миллион доллардай пайда. Болотбеков Рыскул деген бала, Бегматулуу Муктар жана мен. Пирамида схема понсо болуп калат да. То есть биринчилерине, типа эски вкладчиктердин акчасын биринчилерине берип, же болбосо бирөөдөн Эмскоин ишенбеңиздер. Эмскоин эртең жок болуп да кетет. Бул 1 сом тапа. Ичинен чекин айтайынчы, бул жерде 100 квартирадан тышкары 100 миллион сом койгон. Аферист, Бекматы дагы аферист, берки үчүнчүсү дагы аферист. Эч кандай еврей жок, жөн эле булар калпайтып атат, отуруп. Калпайтып уюштуруп промоушенга алганбыз. Азыркы кезде элдердин акчасын кайтара албайбыз. Бунун баары алдамчы. Балуулугу тиги эме биткоиндук Жигулиге деген койдуна битиге Теслага деген. Күн алып алсаңар 1 жылдан кийин 10 000 доллар, 100 000 доллар, 200 000 доллар деген бул мындай акылга сыйбай турган неме да. Мын сак болгула, туугандар акчаңарды сактагыла, ак эмгектен өтөр нерсе жок да. Ак эмгектен түшкөн акча эң дамдуу да. Аз болсо да, оор келсе да, эң дамдуу. Ал эми тез байып кетейин деген тобокеликтерди салуу 1% байып кетет, 99% акчасын жоготот да. Ошол эле 1% жанакы байып кеткендер. Алар 99 мурунку аракеттеринде дагы акчасын жоготкон болушу мүмкүн да.